Ардактуу телекөрүүчүлөр, техникалык себептерден биз дагы пробация орган азыр көрсөткөн турабыз. Анткени багы техникага техникага ишенич жок туурабы кесиптешим. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, деги эле баа жогоруда дагы маалымат берип өттүк, пробация органы тууралуу. Кененирээк кийинки сюжеттен дагы кандай бүгүнкү күндө эмне иш кылат, деги эле багы талас жергесине канчалык деңгээлде пайдасы тийип жатат, 2019-жылдан бери аткарган иштери бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде натыйжалуу болуп жатат, бүгүнкү күндө чогуу биргеликте иштешкен кызматкерлер менен кандай иш алып барууда, бул боюнча биз кененирээк пробация органы тууралуу дайындалган сюжеттен кененирээк танышабыз. Сөзсүз эле сиздер дагы маалыматка ээ болуңуздар, сиздерге да керек болуп калышы мүмкүн. Эмесе кезек пробация органдары эмне кызмат кылышат жөнүндө кенен видео репортаж. Талас шаардык мэриясынын жыйындар залында пробация өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын болуп өттү. Жыйындын катышуучулары пробация кардарларына болгон жеңилдиктер тууралуу талкуу жүргүзүштү. Паспорттоштуруп жагат. Мен жанагы эң баарын ошо иш жерге домой ала албай эле кыйналып жүргөндөр көп болот дечи. Аргында. Коомго зыян келтирип, шектелген жарандын кылмышына карата иш козголуп, натыйжада жергиликтүү соттун чечими менен кылмышка шектүүделген жаран жазасын жеңил түрдө өтөө үчүн пробация органынын кардары болот. Дегенибиз коомго жана мамлекетке пайдасын тийгизип, жаза мөөнөтү бүткөнгө чейин акысыз иштешет. Учурда облус боюнча 3 кылмышкер ушундай жаза мөөнөтүн аткарып жатышат. Былтыртан баштап тыгыз иштешип келип атабыз. Биздин ошо пробациянын клиенттерине көргөзүп аткан кызматтарыбыз былтыр мисалы бир кишини пробациялык кардарды кесиптүү окутууга окуттук. Ошондой эле жылдын аягында жана бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы бар эмеспи? Ошо пробациялык кардардын эң аз камсыз болгон жардамга муктаж 2 адамды бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын көмөгү менен ишке тартып, анан кийин $100 айлыктарын алышты. Ошондой эле азырда список алып атабыз, каттоого коюп колубуздан келген жардамдарды көргөзөбүз. Талас шаары жана Талас району боюнча бүткүл эле Талас областы боюнча ошо аз камсыз болгон адамдарды ишке тартып, окууга тартып, анан айлыктарын төлөп беришип атат да. Ошондой эле мына пробациялык кардарларды биз коомдук акы төлөөнчү жумушка тарта алабыз. Ал убактылуу жумуш, айлыгын төлөп, биз тараптан айлыгы төлөнөт. Көзөмөлдөйбүз. Анан кийин эгер жумуш болуп калса, конечно, бош жумуш орундар бар болуп калса, ошо бош жумуш орундарга орноштуранга мүмкүнчүлүк бар да бизде. Жалпы облус боюнча бүгүнкү күнгө чейин 125 кардар пробация органынын кардары. Аларга материалдык жана моралдык жактан да колдоолор көрсөтүлүп, кылмышка барбаш үчүн түшүндүрүү маалымат иштери пробация органынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп турат. Кара Бура жана Манас райондору боюнча ошо пробациялык көзөмөлдө иш алып барабыз. Бул райондордо мынакей ушу азыркы күндө бир 2 район боюнча 70 киши жеңил жаза менен сынак мындайча айтканда шарттуу кесилип, сынак мөөнөтүндө турушат пробациялык көзөмөлдө. Эми бул адамдар менен булар көбүнчө жеңил жаза алышып, анан 1 жылдан 3 жылга чейин пробациялык көзөмөлгө алынышкан. Өз убагында келишпей каттоого келишет. Анан кийин мындан аркыдагы бул адамдар жашоо шарттары эми баягы муктаж адамдар бар. Биз аларга ошо турмуш тиричиликтерине мэрия менен, ошондой эле айыл өкмөттөрү, өзүнүн өз башкаруу, жергиликтүү орган, башкаруу органдары менен биргеликте иш алып барып, ошолорго баягы өзүбүздөн пробация органынан сунуштар менен кайрылып, ушуларга жумуш таап берүүгө, баягы жумушка муктаж болгондорго жана ошондой эле билимге муктаж болгон кардарларыбызга биз окуу жайлар менен, кесиптик лицейлер бар, алар менен байланышып, биз аларга баягы жардам берүүгө мүмкүнчүлүк алып беребиз. Бакай Ата району боюнча бизде 35 кардар бар. Алардын бардыгы соттун чечимдери чыгып келип, уже өкүмүнүн аткарып атат да, жаза мөөнөтүн аткарууда. Бирок аларда иш орду менен азыр 4 киши бул жеке ишкерлер менен иштешип атат. Паспорттоштуруу боюнча дагы 6 киши азыр каттоодо туруп, аларга дагы паспорт берилип атат. Документтерин толукташып, андан кийин документтердин негизинде паспорт алышып атат.
жумушка орноштуруу боюнча биз ар бир айыл өкмөткө кайрылып, аларга социалдаштыруу жагын реассоциалдаштырып, буларды жумушка орноштуруу жагын байланышып сүйлөшкөнбүз. Булардын каттоодогу тизмелерин бергенбиз. Анан азыркы учурда мамлекеттен келген БПОнун проектлери, ЦСН проектлерине кошуп, кардарларыбызга жумушка орноштурууга бул боюнча проект берилди, бирок аларды данный время кандай келсе ошондой эле уже орноштурулган болот да. Пробация органы 2019 жылдын 1-январынан тартып иштеп баштаган. Ушул аралыкта кылмыш кылган адамдар үчүн эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазага соттолгондордун жашоосун оң тарапка багыттап, алардын кайра кылмышка баруусун болтурбай, кылмыштын алдын алууга болгон аракет өзүнүн натыйжасын берди. Анткени пробация органынын кызматкерлери кардарларына кошумча билим берүү, аларды кайрадан коомго аралаштырууга көмөк көрсөтүп келишет. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокбошев, Ынтымак Мейманбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.